الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل Bismillahirrahmanirrahim. Sözümdü merimdi Borker Kuday Talanın atı menen başlayayım. Kuday Talam жалпыбызга береке тынчылык берсин. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар. Коомубузда болуп аткан көйгөйлөр өтө көп. Ошол көйгөйлөрдүн ичинен бул ысырапчылык. Ысырап кылуу буга бир аныктама бере турган болсок, ысырапчылык бул ашыкча муктаж болгон нерселерден ашыкча пайдаланууну ысырап дейбиз. Же болбосо өзү пайдаланган нерселерден ашыкча пайдалануу ысырап дейбиз. Ысыраптын түрлөрү бар. Мисал үчүн тамак ашка болгон ысырап, акчага болгон ысырап, убакытка болгон ысырап, жалпы эле ысыраптын түрлөрү аябай көп. Ошонун ичинен бүгүн ысырап боло турган нерселерден биз ошол тамак аш тууралуу дагы кеп кылабыз. Урматтуу бир туугандар, ысырап кылуу Кудай Таала Кур'ан-ы Каримде көп жеринде ысырап кылбагыла деп келет. Себеби Кудай Тааланын Куранында, Кудай Тааланын Кураны бул Кудайдын сөзү болуп эсептелинет. Ошол Кудайдын сөзүндө көп жерлерде келген болсо ошонун биринде жегиле, ичкиле ысырап кылбагыла дейт. Демек, жеп ичүү, кийинүү же болбосо Кудай Таала берген ырыскыдан пайдалануу бул Кудай Тааланын астында кандай туура пайдаланган болсо, анда бул сооп болуп эсептелинет. Ал эми бирок ысырап кылбагыла деген нерсеге токтоло турган болсок, жашообузда не деген нерселерди ысырап кылып ийбейбиз. Мисалы, намаз окубашыбызды мүмкүн, бирок телефондо көп убактыбызды кетирип ийбиз. Мисалы, сооптуу иш кылайын деп бир адамдар менен барып сүйлөшүп, жакшы нерсени сүйлөшүп отуруудан баш тартып, туура эмес нерселер менен убактыбызды кетириши мүмкүн. Бул дагы ысырапка кирет. Балким адам пайдасыз нерселерди сатып алып, үйүндө пайдаланбай турган нерсени сатып алган болсо, ал тура берген болсо, бул дагы ысырап болуп эсептелинет. Ал эми биздин кылып аткан нерселерибизде Кудай Таала биздин тапкан нерсебизден, Кудай Таала берген ырыскы, эң биринчи Кудай Таала ырыскыны берет, анын берекесин да Кудай Таала берет. Эгер берекесин ошол адам тилеген болсо, ысырапка жол бербеген болсо, анда бул жерде сөзсүз түрдө Кудай Тааладан береке, жакшылыктарды табат дейбиз. Эми ысыраптын өзүнө келе турган болсок, ошол ысырап кылууда, ашыкча пайдаланууда, ар бир нерсени ашыкча пайдаланууда бир мисал бере турган болсок, бир комнатабызда светти пайдаланбаган болсок, бул жерде ошол жерде светти күйгүзүп коюу жөнөкөй эле бир мисал, мына ошол нерсе чоң ысырапка кирет. Себеби аны пайдаланбаганыбыздан өзүбүздүн чөнтөгүбүзгө зыян. Эмне үчүн Кудай Таала Кур'ан-ы Каримде бизди арам нерселерден тыят? Эмне үчүн Кудай Таала Кур'ан-ы Каримде бизди адал нерсеге буйрат? Буйруганы дагы, тыйган нерсени дагы ар бир адамдын өзү үчүн болуп эсептелинет. Себеби Кудай Таала Кур'ан-ы Каримде эгер жакшылык кылсаңар өзүңөр үчүн деп келет. Мына ошол себептен адам пайдаланбай турган нерсесине, мисал ошол светти бир мисал кылдык, лампочканы бир мисал кылдык, бир кичинекей лампочка, бирок ошол лампочкадан ысырап кылганыбызды байкабай калышыбызды мүмкүн. Ошол ысырап кылганыбыз биздин чөнтөгүбүзгө бир зыян келтирип отурат. Сууну агызып коюп, кечке агызып коюп, башка бирөөнү ойлобостон, башка бирөөнүн үйүнө суу жетпей калат дегенди ойлобостон, сууну шаркыратып агызып койгон болсок, мына ошол нерседе дагы ысырап. Керек болсо пайгамбарыбыз алейхиссалам даарат алганда дагы ысырап кылбагыла. Эгерде деңиздин боюнда болсоңор дагы, дарыянын жээгинде болсоңор дагы ошол нерсени ысырап кылбагыла, туура пайдалангыла деп үндөгөн. Ошол себептен урматтуу бир туугандар, бул ысырапчылык адамдын негизи эле адам баласынын жашоосуна өтө чоң зыяндарды алып келет. Ушул нерседен Кудай Таала Кур'ан-ы Каримде тыйган, ысырап кылбагыла деп. Ал эми экинчи бир пайгамбарыбыз алейхиссаламдын сөздөрүн алып келе турган болсок, пайгамбарыбыз дагы мына ошол ысырап кылуудан тыйып отурат. Бүгүнкү күндө биз жашообузда той өткөрөбүз, жамандык жакшылык ээрчип жүрөткен, ар бир адамдын бул нерсе башына келеткен. Бирок муктаж адамдарыбыз өтө көп болгондуктан, мына ошол нерсени биздин мыйзамдар дагы бүгүнкү күндө ошого туура келип, мыйзам чыгып, мына ошол нерседе биз ысырап кылбагыла деп мамлекетибизде дагы чоң бир чара көрүлүп жаткан учур. Себеби адам ысырап кылган учурда эң биринчи бул нерселерге Кур'ан-ы Каримде тыюу салынган болсо, экинчи мыйзамда дагы тыюу салынып келет. Ошол себептен бул жерде ошол эң биринчи эле максат адамдарга пайдасы болсо экен. Себеби адамдардын социалдык абалы көтөрүлсө экен, жакырчылыктан чыкса экен деген максатта бул нерселерди ишке ашыруу дагы биз үчүн өтө маанилүү. Бирок эң негизги нерсе
Кудай Таала мусулман болгондуктан Кудай Таала Кур'ан-ы Каримде тыйгандыгы, пайгамбарыбыз алейхиссалам өзүнүн куттуу сөзүндө тыйгандыгы бул өтө маанилүү. Себеби биз мусулманбыз. Кудай Тааланын айтканын сөзсүз түрдө кемтиксиз аткарууга милдеттүү болуп эсептелинебиз. Ошонун ичинен күнөөлөрдүн ичинен пайгамбарыбыз алейхиссалам дагы ысыраптан сактангыла, ысырап кылбагыла деп айтып аткан кезде бир адам келип айтат: "Я Расулулла, эй пайгамбарым, эгерде адам жакшы кийингиси келет, жакшы бут кийим кийингиси келет, жакшы кийимдерди кийгиси келет, бул ысырапка кирбейби?" десе, пайгамбарыбыз алейхиссалам: "Жок, бул нерсе ысырапка кирбейт. Себеби адам жакшы Кудай Таала сулууланганды жакшы көрөт, себеби жакшы нерселерди пайдаланган болсо Алла Таала жакшы көрөт" деп айтат. Мындан бир максат, адам өзүнө берилген нерсени туура өзүнө пайдаланганды жакшы көрөт. Эгер адам ошону бул дүйнөдө тапкан нерсесинен пайдаланып, машинасын алса машинаны айдап, элге жерге кызмат кылууда, динге кызмат кылууда пайдаланган болсо бул өтө жакшы нерсе. Ал эми ошол үйүндө дагы үй салган учурларда ошол нерсени бардык жагын пайдаланып, конокту баягы конок кирсе 9 берекеси менен кирет дейт. Мына ошол конокторду тозууда, адамдарды чакырууда үйүндө адам кирип чыгып аткан болсо бул дагы ысырапка кирбейт. Ал эми ысырапка кирүү деген нерсе ошол той өткөргөн учурларда ушунчалык мына ушул нерсени айталы. Той өткөргөн учурларда, куда сөөгүктү тоскон учурларда, аш өткөргөн учурларда ысырапка батып калып атабыз. Төгүлүп кеткен тамактарда канча деген адамдардын акысы бар, көз акысы бар. Ошол төгүлүп аткан, ысырап болуп аткан тамак аштарда ысырап болуп аткан адамдар жебей эле ошол нерсени ысырап кылып көгөртүп аткан болсо, чиритип аткан болсо, Кудай Тааланын астында ар бир ысырап кылуучу жооп берет экен эртең кыямат күнү. Ошол себептен мына тойлордо дагы биринчиден убакытты үнөмдөсөк, тойлордо дагы ошол нерселерди төгүлүп чачылбастан, эми биз бүгүнкү күндө эл эмне дейт дегенден деп жашагандан чыкпай атабыз. Эл эмне дейт, элге уят болом деп жашагандан чыкпай атабыз. Эң негизги нерсе Кудай эмне дейт, эртең Кудайдын астына барганда кантип жооп берем деген нерседен биз кабар албай, кабатыр болбой жатабыз. Ошондон урматтуу бир туугандар, бизди Кудай Таала жараткан, бизге берген ырыскыны Кудай Таала берген туура. Мына эми өзүм таап атам дешибизди мүмкүн, өзүм таап атам, өзүм каалаганча жумшайм деши мүмкүн. Бирок Кудай Таала бул дүйнөдө биздин жашообузда тапкан акчабыздан, тапкан байлыгыбыздан, каяка сарптаганыбыздан кыямат күндө Кудайдын астында суралат экенбиз. Ошол себептен биз ошол тойлордо дагы ысырап кылбасак, өлүм дүйнөдөн өтүп кеткен адамдарга дагы адамдарды узатууда дагы, дүйнөдөн өткөн адамды узатууда дагы адамдарга ысырапчылык кылбасак, андан кийин ушул кыз узатууда жана ошондой эле балдарыбызды үйлөнтүүдө, куда сөөгүк тосууда, түштөндүрөм деп эле 10-ду, 20-ны сое берүү, бул адам бир койго ошол 20 адам, 50 адам 2 койго, 3 койго тоюшу мүмкүн. Бирок 20-30-ту союп ийген менен биринчиден Кудайдын астында күнөөкөр болуп, экинчиден ошол жакырчылыктын эшигин ачып коюуда мүмкүнчүлүгү бар. Себеби адам ысырапка бара берсе, жакырчылыктын эшигин ачат дейт. Кудай Тааланын астында ошол дүнүйөсү бар адамды айталы, ошол дүнүйөм бар деп көрүнүп, адамдарга мактана бергени менен ошонун берекеси кетип, эртең ошол нерсени алып коюшу дагы мүмкүн. Ошол себептен урматтуу бир туугандар, баарыбызга Кудай Таала берекесин берсин. Таап аткан дүнүйөбүзгө, байлыгыбызга Кудай Таала берекесин берсин. Бирок жумшаган учурларда ысырапка жол бербестен, мына ошол союп ийген койлорду ошол 2 жашка берип кое турган болсок, союп ийген жылкыларды 2 жашка берип кое турган болсок, өмүр бою жашоосунда пайдасын тийгизип, бала чакасын окутуп, үй бүлөлүк бюджеттин толтурууга мүмкүнчүлүк түзмөк. Ал эми менде бар да, мен укмуштум да дей бергени менен Кудай Тааланын астында укмуш болуп кетпейбиз. Кудай Таала берген ырыскы Кудай Тааланын астында кайра туура эмес жумшаган болсок, ошол нерсени кыямат күнү жооп берип калабыз. Ошондон Алла Тааланын айткан сөзү, пайгамбарыбыз алейхиссалам сөздөрү биз үчүн өтө чоң үлгү болуп эсептелинет. Кудай Таалам бул нерселерди аткарууга ар бирибизге насип кылсын. Ысырапчылыктан Кудай Таала өзү сактасын, жакырчылыктан өзү сактасын. Ар бирибиз ушул нерсени жан дүйнөбүз менен сезип аткарууга алып келген болсок, элибизде жардам берүүгө, ушул нерсени ысыраптын алдын алуу нерсени кыла турган болсок, сөзсүз түрдө ийгиликке жетебиз. Кудай Таалам жалпыбызга береке берсин, кыйынчылыктан, жакырчылыктан, жаманчылыктан сактасын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل